Айжигитов Султанбай Абдирашитович 2005-2008 жылдары Баткен областынын губернатору. Баткен областынын негизги көнөгөйлөрү аныкталды. Ал чек-ара, жол жана суу көйгөйлөрү. Өзбекстандын Сох анклавын айланып өтүүчү Пүлгөн-Бүргөндү Баткен жолун ашар жолу менен куруу демилгеси көтөрүлүп, иш башталды. Суга суу чыгаруу, гидроэнергетикалык жана кен байлыктарды пайдалануу боюнча текесекирик долбоору, областты комплекстүү өнүктүрүүнүн мастер планы иштелип чыкты. Областка ири инвесторлор тартуу боюнча реалдуу аракеттер жасалды. Кошуна элдер менен достук карым-катнашты чыңдоо максатында бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен достук фестивалдары өткөрүлдү. Султанбай Айжигитов Баткен областынын губернатору болуп экинчи ирет 2010-2011 жылдары да иштеп, буга чейин башталган иштерди улантуу аракетин көрдү. Өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу аймакта стабилдүүлүк, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, бааларды турукташтыруу боюнча аракеттерди жасады.